Рахмат, урматтуу төрага. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Мурат Картайбекович, Ашырбек Мойдонович. Мен көтөрө турган маселенин жаңы эле коллегаларым айтып кетишти. Мына президентибиз быйылкы жылды аймактарды өнүктүрүү жылы деп, ушу аймактардагы ишкерлерди аябай кубандырган эле. Тилекке каршы мына Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду ушул указга каршы иш кылып атат да. Себеби алыскы райондорго ишкана ачамын. Ошол жерге барып мен азыр ушундай иштерди иштейм. Элдерди жумуш менен камсыз кылам деп келген ишкерлерге түшүнүксүз ушундай условияларды коюшуп, алар эчтеке ала албай кайра кетип атышат. Мен мисал келтирейин. Мына ишкер кайрылганда мен жибергем атайын ушу өнүктүрүү фондунун жетекчисине. Ал жерде ага мынтип айтышкан. Мына келишимдери менен жаңы техникасы бар. Ошол техниканын ошо келишим менен түзүлгөн баанын 40%-ны гана күрөөгө алат экен. Жаңы техниканы эмне үчүн 40%-ны алышат күрөөгө? Экинчиси, өзүңүн акчаң болуш керек экен көрсөткүн. Үчүнчүсү, ошол кредитке жараша оборотуң болуш керек экен. Эгер анын бардыгы болгон болсо, анда ишкерге кредиттин эмне кереги бар? Биз ошол жердеги элдерге жумуш орун камсыз кылып, аймактарды өнүктүрүүнүн колго алган ишкерлерди колго чаап атышат. Урматтуу Мурат Картайбекович. Ушул маселени тез арада карабасаңыздар болбойт. Ушул биздин атайын мамлекеттик компания болсо 1 миллионго гана мен гарантия берем дейт. Залогу жок ишкер бул эчтеке алыш колунан келбейт экен да. Мындай айтканда. Ошондуктан парламент атайын угабызбы, же болбосо өкмөттө атайын жыйын болобу ушул фонд менен бул маселени тез арада карап чыгыш керек. Экинчи маселе, жерлерде акыркы убактарда ошо билим берүү министринин окуу жылын 1 сентябрдан 15-не жылдыруу боюнча 12 жылдык окууга өтүү боюнча демилгесин сындагандар аябай көп болуп атат. Мен жакында эле окурукка барып келгенде ошол жерде көптөгөн ата-энелер, ошол мугалимдер өздөрү дагы буга каршы экендерин айтышкан. Муну терең изилдеп, бардык жагын карап туруп анан чечим кабыл албаса, эми ушул көчмөндөр оюн өткөрөбүз деп эле биз окуу процессин жылдырышыбыз керек 15 сентябрга. Билим күнү дайым бизде 1 сентябрь болуп келген, элдин баарынын оюнда ошол. Азыр болсо момундай иштер болуп атат. 12 жылдык окууга өтүү боюнча. Атайын бир анализ кылып көрүсүнчү, 9 класстан кийин канча бала окуп атат мектептерде? Азыр 9-ду бүткөндөн кийин айыл жеринде мектепке барган адам жок. Ошондуктан ойлойм, бул маселеде биз терең ойлонуп, жалпы эл менен бирге чечим кабыл алыш керек.